Саламатсыңар балдар. Силер менен кезекти сабагыбызды жалпы республикалык тестке даярдана азаттуу сабагыбызды баштайбыз. Аналогия жана негизги принциптерин негизги принцибин бири жөнүндө сөз болмокчу. Силер менен кыргыз тили жана адабияты мугалими Раскелдиева Туркүл Зарлыковна болмокчу. Сырткы формасы менен боюнча окшоштуктары боюнча дагы бир принцип бар. Алгач жууп сөзгө көңүл бурсак, тегерек стол. Демек, столдун сырткы көрүнүшү тегерек формасында. Квадрат бурч деп турат. Квадрат төрт бурчтук нерсе, бурч болсо такыр башка. Айланада радиус болот. Бул сырткы окшоштугуна эмес, ички нерсеси жөнүндө болуп атат. Ал эми тоголок топтун сырткы көрүнүшү тоголок. Жарым шар жылдызча болсо, такыр башка нерсе. Жарты шар, анан жылдызча. Сырткы окшоштуктары эч кандай жок. Демек, туура жообу тоголок топ болуп эсептелет экен. Ал эми шар тоголок сырткы көрүнүшү боюнча да айтылат. Фигура, геометрия, куб, квадрат, призма, математик, конус, аянт. Сырткы өзүңөр байкагандай, фигуралар геометрияда болот. Бул ар түрлүү фигуралар болушу мүмкүн. Кайсы фигура экендиги так жок. Куб дагы төрт бурчтук, ал эми квадрат төрт бурчтук. Демек, бул жерде жакындап аткан куб менен квадрат. Призма менен математик адам жөнүндө болуп атат. Конус болсо, ал эми аянт, бир нерсенин аянтын табыш керек, такыр башка. А конус болсо сырткы көрүнүшү боюнча дагы такыр экөө бири-бирине дал келбейт. Демек, туура жооп куб, квадрат болуп эсептелет экен. Кийинки сабакта жолукканча сак саламатта болгула.